тамактардын рецептин сунуштаган наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы, аны мен Сейит Эмираев алып. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн дагы биз өзгөчө каарманыбыздын үйүнө конокко келгенбиз. Анда мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Актриса, ырчайым жана ошондой эле бактылуу эне Надира Сарыкова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куш келипсиңер. Жакшы, бүгүн жалпы чыгармачылык топ менен сиздин үйүңүзгө жөн жерден келген жокпуз. Ашканада кандай кожойк экен, ашканадагы чеберчилигин көрөлүчү деп, ушул актрисанын үйүнө келип отурабыз. Чоң рахмат. Абдан кубанычтамын келгениңерге. Негизинен ашканада өтө күчтүү болбосом дагы жакшымын. Колумдан келген нерсенин баарын жасай алам. Көргөн нерселерими, уккан нерсемди дагы, анан тегилгери апам үйрөткөн нерселердин баарын жасай алам. Жакшы. Анда бүгүнкү көрсөтүүдө жалпы телекөрүүчүлөргө кандай рецепт сунуштайсыз? Мисалы, бул көрсөтүүнү көбүн эсе айымдар, анан ашкана сүйүүчүлөр күтүп көрөт да. Ошолорго кандай кеңеш айтасыз? Бүгүн мен абдан жөнөкөй, анын дагы даамдуу деп мен өзүбүзчө үйдө көп жасалчу эле тамактардын бирин даярдап жатам. Ал тоок бышырабыз духовкага. Тоокту негизинен силерге чейин эле мен сиздерди күттүрбөйүн дедим чындыгындачы. Мындай кылып 3-4 саат алдын, 4 саат болду азыр. 4 саат алдын мариновка кылып койдум. Базардан кадимкиле бүтүн тоокту сатып алабыз. Азыр атайын абдан көп. Тиги халал деп жазылгандарынан сатып алабыз. Анан кийин аябай оңой. Бул абдан жеңил. Анткени бизге кеч жазыктар ар кимдин өзүнүн табитине жараша атайын тоок үчүн даярдалган приправа, кара мурч дегендей, анан чеснок, сарымсагы майдаланган, анан туз, мен кошчу нерселер. Ар ким өзү ар кандайча кошсо да болот. Өздөрүнө жарашкан ачуулардан, анан атайын соевый соус деп коет, алардан кошсо дагы болот. Жакшылап аралаштырабыз дагы. Ошондайга урматтуу көрүүчүлөр, тоокту күйдүрбөй, анан батыраак бышканга жардам берет. Ооба. Анан суусу дагы өзүндө калып, жана суулуу болуп аябай, сонун даамдуу бышат негизинен. Азыр маринатталган тоокту алып келебиз. Маринатталган тоокту алабыз. Жака салабыз дагы биз даярдалган соустан кошуп коет экенбиз дагы үстүнө. Дагы кошуп, мындай өзүбүз жеш үчүн даярдагандачы, мындай конокко эмес дегендейчи. Мыналарын бөлүп деле койсо болот негизи, мыналарын делечи. Себеби бул фольганын ичинде бышатпайбы? Ошон үчүн ушуларын да кесип койсок болот. Эми биз азыр мен атайын коноктор үчүн даярдап атам. Ошон үчүн бүтүн боюнча эле калганы дурус негизиненчи. Анан лимонду кесип берсең да, лимонду эки четинен алып туруп, ортосунан кесип берсең болду. Мындай эле салып коебуз, болду. Анан болду. Эми ортосунан мындайынан кессең жакшы болот. Ушундай эле салып коебуз. Ооба, ушундай эле салып коебуз. Бул сусу чыгабы? Сусу чыгат, анан абдан сонун даам берип, тим эле сонун болот да. Жакшы. Пияз да кошобузбу? Пияздан дагы чоң кылып эле турат. Чоң кылып турап.
мындай кылып ар жерлерине кошуп койсок боло берет. Бул эми өзүбүздүн чыгармачылык, бул ким каалагандай, кааласа сабизда ичине салып койсок да болот, кааласак сабиздерден туурап койсок да болот дегендейчи. Эми ар кимдин табитине жараша. Анан сөзсүз түрдө урматтуу көрүүчүлөр, эт менен кошо баарыбыз эле гарнир жейбиз да. Мына ушул гарнирлердин дагы ушул фольгада бышырат экенбиз, фольгада бышырат экенбиз. Картошкаларды эле бөлүп туруп четтерине кошуп койсок болобу? Ооба, картошкалардын дагы ортосунан эле бөлүп берсем, мындай салып коебуз. Бирок бышат, Ооба. Эт пишип аткан картошка бышат. Жакшы. Биз билебиз, сиз ырдайсыз, андан сырткары театрда иштейсиз дегенде. Ооба. Негизи анан үй-бүлөгө келип балдарыңыз тарбиялайсыз, аларга тамак бышырып бересиз дегенде негизи убакытты кандай бөлүштүрөсүз? Убакытты бөлүштүрөбүз да, бардык энелердей эле үйдө тамак жасайм дегендейчи. Эң көп тамак биздин үйдө жасалса керек деп ойлоп калам кээдечи. Неме эртең менен деле тамак жасалат үйдө. Анын түштөнүгө сөзсүз түрдө дегендейчи. Анан базардан такыр кол бошобой калганда эле көчөдөн тамактанбасак, негизинен көбүн эсе үйдө тамактанабыз. Үйдө тамак жасайсыз. Демек, каалоо болсо баарына жетишсе болот. Ооба, аракет болсо, каалоо болсо, кыйынчылыктар бар. Ооба, кыйынчылыктар болот. Ооба, азыр гана кичине балам менен барып айтам. Анан бирок чакырган күндөрү мен өзүмүн жараткан ролдорум атайын аткарган учурларда барамын. Негизинен болду. Картошка жетиштүү болду. Даярдалган тоокту акырындык менен этияттап ороп баштайбыз. Эми бул жагынан ороебуз. Мынакей аябай тегиз кылып, суусу акпай тургандай кылып ороп алдык. Эми акпастыр деп ишенем деп коеюн. Азыр кызып турат духовкабыз. Кызып турган духовкага салабыз. Кудай буйруса 1 саатта даяр болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн каарманы дагы бир эт эсиңиздерге сала кетсем, Ош шаарындагы Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын актрисасы жана ошондой эле жекелерчи Надира Сарыкова азыркы учурда Тоок даярдап берип жатат жалпыбызга. Бул жерде бышып атат, 1 саат аралыгында канча градуста бышат, ушуну айтып койсоңуз. 180 градуста ушул 1 саат аралыгында бышат. Демек, биз этибиздин бышканын күтө турабыз дагы, ага чейин дагы бир чыгармачылыгын көрсөтөйүн деп чечти. Надира эжебиз, эмне жасап бересиз? Азыр эми десертке бир аябай эле жеңил коктейль даярдап берейин, мындай кылабыз. Бир жумуртка, чийки жумуртка, керектелүүчү азыктарды айтып койсоңуз. Керектелүүчү азыктар жумуртка, кум шекер, сүт, анан малина. Бул атайын тоңдурулган, азыр муну эритип алганмын. Кааласак малинанын ордуна кулпунай да койсок болот. Кааласак банан, киви, мөмө жемиштердин баарынан кошконго болот негизиненчи. Аны мен эми азыр менде баары ушул малинаны кошуп даярдап берейин.
Жакшы. Жумуртканы, бир чийки жумуртканы да кошот экенбиз. Ооба, чийки жумуртканы да ысып алабыз. Анын үстүнө кумшекер салабыз. Ооба. Süt koşot ekeniz, Süt koşuyoruz. Barın. Бул жерде урматтуу көрүүчүлөр, негизинен тоңдурулган малина. Кайнатылган эмес, ооба, кайнатылган эмес. Кошуп эле тоңдуруп койгон. Мундагы керектүү өлчөмдө кошобуз, Ооба. Жакшы. Бир 3 кашык кошуп койсоң болот. Да кошуп кой. Бул негизинен натуралдуу азыктардан жасалып аткан өзгөчө пайдалуу, анан даамдуу коктейль болуп атат десем болот да. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Надиранын дагы өзгөчө коктейль даярдап калды. Мен биринчи жолу коктейлге жумуртка кошконун көрүп отуруп, негизи бул үй шартында азыр даамын татып көрөбүз, кандай болуп экенин айтабыз үстүндө. Анан стаканда да кооз көрүнүш керек, мен бир аз аракет кылып көрөйүн. Кандай эмесе биз коктейль татып көрсөк, Ооба, татып көрсөңүз. Кандай жасалыптыр экен жумуртка кошулган коктейль, урматтуу көрүүчүлөр. Өзгөчө. Сонун экен. Жакты. Мен ойлодум эле, негизинен жумуртканын жыты чыгып калса керек деп. Эч кандай жумуртканын жыты жок. Балдарга жасап берсеңиздер болчу да. Себептен да чийки жумуртка да өзгөчө. Ооба, өзүнчө, ооба. Атайын өзүнүн пайдалуулук жактары бар. Биздин наар көрсөтүүсүнүн өнөктөшү бул шаарыбыздагы Котордо кафеси. Эгерде сиз даамдуу азыктар менен азыктанууну кааласаңыз, дал ушул кафеге барсаңыз болот. Программабызды улантабыз. Негизинен Тооктун бышына аз эле убакыт калды. Ага чейин өзүңүздүн ушул чыгармачылыгыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат? Театрда жана ушундай эле ырчылык тармакта дегендей. Макул, чыгармачылыкта эми азыр чындыгында мына 1 жыл аралыгында аябай мен тыныгып калдым. Элдер дагы айтып атат, көрүнбөй кеттиң, сени телевизордон көрбөй атабыз дегендей. Көп ошондой суроолор берилип калды. Чындыгында бала менен 1 жыл бою үйдө отуруп, анча-мынча гана чакырууларга барып дегендей болуп калдым. Кудай буйруса, мына быйылкы жылдын башталышы менен эле аябай жакшы дем күч менен өзүмдү өзүм катуу даярдап болду эми. Үйдө болдум, дем алдым. Эми чыгармачылыкка жаңы кадамдар менен, жаңы идеялар менен, жаңы ойлор менен кирейин деп, Кудай буйруса, дагы бизде жаңылыктар театр жаатында жаңы спектакльге даярдык башталды. Кудай буйруса, дагы театр сезон ачылышына мартка бир 6-7 спектакльди даярдап атабыз. Көрүүчүлөргө ар күнү ар кандай жаңы спектакльдерди коебуз деп, быйыл театр жаатында дагы абдан катуу иш-чара жүрүп атат дегендейчи. Ошол быйылкы жылга чындыгында абдан өзүмдү өзүм ички дүйнөмдү аябай катуу даярдап атам. Алымдын жетишинче Кудай буйруса элге жаңы чыгармаларды тартуулайын деп турам. Жакшы, ийгиликтерди каалайбыз келиңизге. Мына ушул жаңы чыгармалардан болобу, же болбосо эски чыгармалардан болобу бир куплет атап берсеңиз. Макул, эми жана жакшы бир ыр бар, ушул ырды да берейин. Казаның кайнап турса, дасмалың жайнап турса, чырпыгың чынар болуп, мөмөсүн байлап турса, жаркырап жайна демек,
жашаага бар да себеп, айткыламындан артык адамга эмне керек, айткыламындан артык адамга эмне керек. Короңдо малың болсо, колтуктар жарың болсо, чакырып чай берүүгө чай берер алың болсо, суыңду балга теңеп сүйүүгө бар да себеп, айткыламындан артык адамга эмне керек, айткыламындан артык адамга эмне керек. Адамга ой, адамга эй, адамга эмне керек. Барекелде, günüңүзгө береке. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Кудай буйруса, биздин 1 саат убактыбыз өтүп, тоогубуз бышып калды. Анда эмесе, тоокду алып чыгайын. Бисмиллахиррахманиррахим. Анда эмесе азыр татып көрөлү, Сейит. Мен да күтүп жатам. Негизинен даамы кандай болду экен деп. Грилге бышкан тоокту көп эле жеп жүрөбүз, бирок бул духовкада фольга менен оролгон тоок экен, ошондуктан азыр күтүп турдум да кандай болду экен депчи. Мына сага. Мына бизге бөлүнгөн өзүбүздүн порциябыз бөлүндү. Азыр татып көрөбүз дагы, урматтуу көрүүчүлөр. Даамы кандай болгонун сиздерге айтып берем. Тамагыңыз даамдуу болсун. Тамагыңыз таттуу болсун. Чындыгында даамдуу болуптур. Сонун дайымкыдай. Лимондун соогу өзгөчө даам берет экен. Ошол эле учурда кошулган приправалардын дагы кандай өзгөчө даам берип турат тоокачы. Ооба. Өзгөчө тоок жасалыптыр, урматтуу көрүүчүлөр. Жогоруда көрдүңүздөр, сиздер дагы сөзсүз түрдө үйдө тоок союппу же болбосо базардан алып келиппи жасап турган болсоңуз, ушул ыкма менен бир жасап көрүңүз эле. Кайдыгер калбайсыз деген ойду айткым келип турат. Аябай даамдуу болуптур. Рахмат айтабыз. Атайын чыгармачылык топ үчүн жакшы бир көңүл буруп, анан тере көрүүчүлөргө жакшы рецепт сунуштаганыңыз үчүн ишиңизде ийгиликтер болсун. Чыгармачылыгыңыз өркүндөй өссүн. Дайыма эл кызматында, анан сөзсүз түрдө ушул көгүлтүр экрандарда жүрө бериңиз. Жакшылык. Чоң рахмат. Сиздерге да абдан чоң рахмат. Бизди ушундай эл менен жакындаштырып, эл менен байланыштырып турганыңарга абдан чоң рахмат. Силердин дагы ишиңерге ийгилик каалайм. Келип туруңуздар, сиздер үчүн ар дайым эшик ачык. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге дагы көңүлдүү маанай каалайм. Жашообуз дайыма жакшылыктарда болсун. Дасторконубузда нан, казаныбызда аш, үйүбүздө береке, ортобузда ынтымак болсун.
ар дайым жакшылыктарда гана жүз көрүшөлү. Жакшы. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат сакайат деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.